Кыргызстандын 95 жаштагы белгилүү хирургу Мамбет Мамакеев коронавирустун оор формасы менен ооруп калды. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Мамакеев коронавирустун оор формасы менен ооруп, кызыл зонада дарыланган. Азыркы учурда ал үйүнө чыгарылган. Эскерте кетсек, Мамакеев Спутник вакцинасын алгачкылардан болуп алган. Учурда реабилитациялык дарыланууну улантууда. 3-5 операция жасайм, ито келип бүгүн. Өзүңөр көрүп отурасыңар, российский вакцинди жасат. Бул российский Спутник вакцин кече айтып 94-96% уже эффективный деп атат. Значит, уже бул табылган нерсе. Номер 2 Баткен шайлоо округу менен Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Номанжан Аркабаев президент Садыр Жапаровду аралаштырып үгүт иштерин кылып жатат. Бул тууралуу видео интернет тармагына жарыяланды. Бирок Оразаны күнү өзү мусулманмын деп туруп, мусулмандарды кыркынга алган Имамали Рахмонов башлаган наркомандардын жолунда ушундагы биз Кыргызстанга Россиянын аскердик базасын орнотушубуз керек. Энди туугандар, айта берсе сөз көп. Мен сөзүмдү аяктап жатып, сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү жагдайга бөлгүм келет. Бул биринчи кезекте менин буга чейинки дагы саясий ишмердигим, адвокаттык, юристтик ишмердигим жөнүндө айтмакчымын. Мен 3-чү чакырылышта Садыр менен бирге депутат болдум деп айттым. Ошол 73 депутат бар эле. Ошолордун эң имандууы, Кудайдан корккону, бечарага күйгөнү Садыр эле туугандар. Ошон үчүн мен Садыр куугунтуга алынганда, камалганда 8 жыл Садырдын Бишкектеги барлык митингдерин мен уюштурдум, башында турдум. 5 жыл акысыз адвокат болдум. Биз акырында сиздердин дуаңыздар менен, ар бириңиздердин кошкон бир тамчыдан салымыңыздар менен Садырды биз азаттыкка чыгардык. Эл каалагандай болуп, Алла Таалам Садырдын жолун ачты, ал президент болду. Мен эгер февраль айында Конституциялык кеңешмеге Садырдын указы менен карапайым президент катары указы менен Конституциялык кеңешмеге мүчө болсом, кече июнда туугандар, мен Садырдын коомдук жардамчысы болуп дайындалсам, андан кийин кече 21 октябрда мен Садырдын алдындагы, президенттин алдындагы антикоррупциялык советтин мүчөсү болуп дайындалдым. Демек мен Садыр президент тарабынан чоң ишеничке ээлмин. Буга чейинкидей болуп сиздердин жазган арызыңыздар, уңуңуздар жолдо калып кетпейт. Райондон, облустан, же президенттин ылдыйкы жак аппаратынан жыртылып жок болуп, сиздердин даңдыңыздарды президентке жеткире турган мен болом, урматтуу шайлоочулар. Менин фамилиям Номанжан Аркабаев. Мен бюллетенде 10-чу болуп жазылганмын. Унутпасаңыздар экен. Чүй облусунун Ак Суу айылынын тургундары тиешелүү органдар жарылган суу түтүктөрүн оңдобой жаткандарына нааразы. Мындан улам көлчүк пайда болгон. Видеодогу көлчүктө балапан тооктор өлүп жатканын көрүүгө болот. Проводный трасса жарылган. СОПВ Мürөктүн представителдери келип, оңдомуш кылып кеткен. Ушу жерге колодец орнотуп, распределительный кылып беребиз деген. Ошондон бери жай өттү, күз өттү, мына кыш келди, ошо ойдон турат. Ушу көлчүккө келип малды сугарышат. Бул деген Чкалова көчөсү, Ак Суу, Московский район. Ак Суу айылы Московского района. Улица Чкалова, биякта Лев Толстой көчөсү, биякта Чернышевский көчөсү, андан ары Димитрова, Лагвиненко, Ватутина. 5 көчө ушу жер распределительныйдан суу ичишет. Малды келип сугарып атышат. Тоок балапанын өлүгү жатат. Ушуну качан оңдоп берерин билбейбиз. Айыл өкмөтүнө айтып отуруп тилибиз тешилди. Айыл өкмөтү былк эткен жок. СОПВ Мürөк дагы былк эткен жок. Бирдеме деселе, элден жарандардан эле акча чогултабыз деп чыгышат. Пара алган Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары Айдаров Алтынбек Экинбекович кармалды. Тинтүү учурунда андан опуз алап алынган сумманын бир бөлүгүн 200 000 сом алганын тастыктаган материалдык жана документалдык далилдерди табышкан.
Такси. Он ответ В отношении вас поступило заявление. По данному заявлению нами было зарегистрировано досудебное производство номер 03-820 2021 3066 по статье вымогательства взятки в крупном размере. Здесь телефон марки iPhone. Это какой модели? 13-я. 13-я. США.